Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү опузалап акча алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 6-апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин аныктоо жана бөгөт коюу, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн кылмыштуу элементтеринин өлкөдөгү кырдаалга таасирин тийгизүүсүнө бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү опузалап акча алып жаткан жеринен кармалды. Кармалган адам шериктери менен ушул жылдын апрель айында Бишкек шаарынын тургуну жеке ишкерди күч колдонуп унаага салып, Бишкектин четине алып барышып, физикалык күч колдонуп, темир буюм менен денесине оор залал келтиришкен. Андан соң 350 000 сом акча каражатын талап кылышып, күрөөгө Toyota Camry үлгүсүндө унаасын алып кетишкени аныкталды. Бул факт боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу фактысынын негизинде кылмыш иши козголуп, кармалган адам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана издөө, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун аракеттерин жоюу боюнча тиешелүү иш-чаралар улантылууда. Адреса обнаружено денежные почти в размере 1, 2, 3, 14 купюр, номинала по 5 000. Номер серии АА 72 599 88, АЦ 864 79 66, АЦ 05 12 503. Буга чейин социалдык тармактарда Чүй облусунун Октябрь айылында Айзада Абдуллаева аттуу 5 балалуу эненин үй жайы жок болгондуктан бирөөнүн короосуна чатыр тийип жашап жаткан тууралуу маалымат чыккан. Жергиликтүүлөр жалгыз бой көп балалуу апага жардам берүү керектигин суранышкан. Камчыбек Ташиев бүгүн аталган айылга барып Айзада Абдуллаева менен жолугуп, маселесин тактап чечим кабыл алды. Эми тез арада Айзада Абдуллаевага аталган айылдан жер тилкеси бөлүнөт жана Камчыбек Ташиев тарабынан жашоо үчүн баардык шарттары бар жаңы турак үй курулуп берилет. Буюрса жакынкы убакытта бул үй бүлө өзүнүн менчик үй жайына ээ болот. Ага чейин дагы Камчыбек Ташиев тарабынан тийиштүү колдоо көрсөтүлүп турат. Ноокат районунда аз камсыз болгон 327 жаранга 100 000 сомдук сертификаттарды тапшырылды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул аракеттер президент Садыр Жапаровдун жарлыгын аткаруу максатында райондук Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан социалдык контракт долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаты Нилуфар Алимжанова, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Данияр Иманалиев катышты.